Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер. Кайрадан мен Чынара мугалим, өспүрүмдөрдү өнүктүрүү тренери. Учурдагы алып барып жаткан ишмердүүлүгүм өзүм жөнүндө дагы бир ооз кыскача тааныштыра кетсем, эл аралык сапат билим берүү мекемесинде 8 жылдык тажрыйбам бар мугалиммин. Кайрадан Динара Усмонова эжебизден мугалимдер курсунда экран аркылуу сиздерге өзүмдүн практикалык билимдеримди бөлүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Бул сабактар аркылуу кандай десем экен, бул сабактар аркылуу Динара эже себатта силер кандай ыкмаларды колдончу элеңер деген ошонун биздин мугалимдерге да бөлүшө кетсең, кандай тажрыйбаңыз бар эле деген сунушунун негизинде өзүмдүн ачык сабактарымдын презентациялары жана колдонгон методдору менен бөлүшкүм келди. Эң алгач бул Жамиля Чыңзатматовдун Жамиля боюнча ачык сабагын сиздер менен бөлүшкүм келип жатат. Анткени бул чыгарма мени 2019-жылы Себат мекемесинде 18 өзүнүн филиалы бар. Андан сырткары башталгыч класстарды кошкондо 24 болсо керек, адашпасам. Ошончо мектептин ичинен биринчи орунду алып келген сабагым болгон. Ошондуктан бул сабагым менен мен ушул күнгө чейин сыймыктана алам. Бирок Себат мекемесинде мамлекеттик мыкты мугалим конкурстарына катыша албайт элек. Себаттын ичинде жыл сайын ушундай иш-чаралар болуп турат эле. Бирок менин ачык сабактарым жалаң кыргыз тили жана адабиятына байланыштуу. Бирок мындагы колдонгон методдорду башка предмет мугалимдер сиздер өзүңүздөрдүн сабагыңыздарга байланыштырып колдонсоңуздар болот деген ойдомун. Алгач мен сабактын башталышында ушундай ыр менен баштаганмын. Андан ары сабактын максатын түшүндүрүп, аны билсеңиздер керек. Баса бул сабак 11-класстарга өтүлгөн. 11-класстарга конференция түрүндө өтүлгөн. Өзүңүздөр билгендей, чоң класстарга сабактар башталгыч класстарга караганда логикалуу, жалаң ой жүгүртүүгө багытталган, проблемалуу суроолор, критикалык суроолор, глобалдуу маселелер, чоң адамдардын жашоосу, психология тармактагы суроо жооптор болсо, балдарды сабакка кызыктыруу мүмкүнчүлүгү болот деп айтаар элем. Андан ары да кеттик. Сабакта ошол Жамиля ырын кыска 1 мүнөт ырдатып койдурганмын сабактын башталышында. Анткени музыка жолбосо ошондой көңүл ачуучу, тамашалуу ырлар сабакка байланышкан. Сабакка байланышкан дагы башка документалдуу видео материалдар, ассоциациялар киришүү моментинде өтө эффективдүү натыйжа берерин билесиздер. Бул сабакта дүйнөлүк ушул Жамиля повести боюнча өзүнүн ой пикирлерин өтө көп билдирген жана алардын Жамиля повести боюнча жазган макалаларынын негизинде ушул окумуштууларды тандап алгам. Эң биринчи болуп Луи Арагон, француз жазуучусу, дүйнөдөгү сүйүү жөнүндөгү эң мыкты баян деген сөздү калтырып кеткен ушул повесть боюнча, билесиздер. Андан кийин бул казак жазуучусу Муктар Аюзовдун Чыңзатматовго жана Жамиля сынагы жол каалайм деген пикири менен келген. Андан кийинкиси Абдыкерим Муратов, жазуучу, публицист, профессор, билесиздер. Бул дагы Айтматовдон ушул Жамиля повестине өтө сын макалаларын, позитивдүү сын макалалары менен белгилүү. Андан кийин Камбаралы Бобулов, бул дагы адабиятчы, сынчы, акын, жазуучу. Ошол окумуштууларды негизинде балдарга тапшырма бергенмин, өз алдынча изденүүгө. Ушул
класстагы эң мыкты мындай активист, өз алдынча изден алган, мындайча айтканда вундеркинд деңгээлинде дейбизби же өтө баягы активист 4 баланы тандап алганмын дагы, аларды укмуштуулар деп. Ошол 4 аталыштагы укмуштууларды тандап атып алганмын, алар өздөрү тандап алышкан. Андан кийин силерге интернеттен ошол Жамиля повести боюнча алган, жазган ушул окумушту, мисалы үчүн Бобуловдун, Аюзовдун Жамиля повести боюнча жазган статьяларын, макалаларын изилдеп таап окуп келгиле деген тапшырма бергем. Албетте тапшырма 2 жума мурда болгон. Балдар кызыгуу менен изденип келишкен, моундай маалыматтар бар экен, мындайларды таптым деп келип мени менен бөлүшүп турган, а мен аларга жол көрсөтүп турганмын. Андан кийин сабагыбызда ошол окумуштуулар деп өзүнчө бир столго койдук дагы калган окуучуларды, жолбосом конференциянын катышуучулары деп бөлүп алганбыз. Андан кийин ошол окумуштуулар өздөрүнүн, мисалы үчүн Луи Арагон кезеги келгенде, мен бул сабакта кечиресиздер, жөн эле байкоочу көзөмөлдөөчү фасилатор кызматында эле турганмын. Жалаң бир гана балдар сүрүшкөн. Бир атайын семинарды, конференцияны уюштуруучу аябаганда сөзгө чечен бир баланы тандап алганбыз дагы. Ал бала ошол жыйындын алып баруучусу болуп турган. Кезек окумуштуулар деп ал кадимкидей образга кирип сүйлөп турган. Анан кийин ошол, мисалы үчүн, Луи Арагон Жамиля боюнча айткан өзүнүн маалыматтарын айтат. Андан кийин катардагы окуучуларга бул маалыматтар жаңы болгондуктан алар өздөрүнүн суроолорун, сын көз караштарын, макул, каршы экендиктерин кудум эле Луи Арагон урматтуу деп суроо беришкен. И Луи Арагон жөнүндө өтө маалыматты көп топтогон тиги бала. Анан ошол Жамиля повести боюнча жана өзүнүн ишмердүүлүгү боюнча жоопторду берип турган. Балдар чындыгында бул сабакка өтө кызыгуу менен катышкан. Дагы бир нерсени белгилей кете турган нерсе, бул сабакта дээрлик класстын жарымынан көбү, мындайча айтканда, өз алдынча изденүүгө активдүү балдар болчу. Кезек Муктар Айзовдо болгон, Бобуловдо болгон, Абдыкерим Муратовдо болгон. Ошентип ошолор суроолорду берип, суроо жооп талкуулар арасынан кээ бир балдар Жамилянын аракеттерине каршы чыгуулар, укмуштуулар аларга карата өздөрүнүн жоопторун айтып, ошондой сабак кызуу талкуу жүргөн. Анан сабактын аягында ошол конференциянын катышуучуларына чыгарманын идеясы мен үчүн деген немени рефлексия катарында бергенмин. Балдар өздөрүнүн сабактан сезимдерин, кандай жыйынтыкка келгендиктерин байкай алышкан. Айтып бере алышкан, сүйлөп беришкен. Андан кийин андан кийин балдар өздөрүнүн билимдерин өздөрү баалашкан. Мисалы үчүн конференциянын катышуучулары, мен Жамиля повестин окудум десем, менин билимим аздык экен, тиги окумуштуулардын алдында андай мындай деп конкреттүү адилет өздөрүнүн бааларын өздөрү баалаган. Ал эми окумуштуулар да өздөрүнүн бааларын өздөрү баалашкан. Өзүн өзү баалоо да бул өтө учурдагы өтө мындай эмне деп коебуз, маанилүү нерсе. Анткени бала өзүнүн билгенине, өзүнүн маалыматына дагы сын көз караш менен баалай алуусу жана конференцияда балдардын суроо жоопторду берүүсү чыгармага макул экендиги, каршы экендиги, жана балдардын жана баягы өтө күчтүү балдар ошол маалыматты изденип өз алдынча табуусу жана изденген маалыматтын негизинде ал конференцияда укмуштуу катары, элдердин суроосуна жооп берген катары өзүнүн билимин далилдеп, өзүнүн көрсөтө алуусу, жөн эле окуп койбостон билгендери менен сыймыктана ала турган сонун климат жаралган сабактачы. Анан тапшырма эссе берилген дагы, баа коюунун критерийлери берилген. Мисалы, көлөмү мынча болуш керек, стилдик каталары, мазмуну мындай, орфография, пунктуациялык эрежелер менен мындай болсо 5 болот, ал эми мындай болсо 4 болот, анда мындай болсо 3 болот деп критерийлерди так аныктап койгондо балдарда баа боюнча наразылыктар жаралбайт. Андан кийин дифференциалдык тапшырмаларды катары
өтө баягы сабакты маалыматты кабыл алуусу кыйын балдарга чыгарманы менен толук таанышып кел, окуп кел деген тапшырмаларды берсеңиздер болот. Бирок бул класста дээрлик андай өтө деңгээли төмөн балдар жок болчу. Бул конференция тибиндеги сабакты сиздер өзүңүздөрдүн башка, мисалы үчүн география болобу, тарых болобу, кайсы предмет болбосун ошондой күчтүү балдарыңыздарга өз алдынча изденүүгө алдын ала тапшырма берип, анан ушундай сабакта талкуулаттырып алып барсаңыздар 10-11 класстарга сонун эффективдүү натыйжасын берет деп айтар элем. Так, кандай кылсам экен? Бул жагын өзүнчө сактап алат окшойм. Кийинки экран сабактарымды кандай кылып ача алам? Кийинки чыгарма муну кылайынчы. Бул сабак деле эмес, кылым карыктар бир күн чыгармасын сүрөт же болбосо кылым карыктар бир күн чыгармасын сүрөттөр аркылуу кантип сабакта колдонсок болот, же болбосо чыгарманы кантип сүрөттөр менен талкууласак болот деген семинарда Себатта болуп өткөн Кызыл Кия лицейинде Кадамжай районунун мектеп мугалимдери келген, ошол семинарга даярданган материалым болчу, ошону мен сиздерге бөлүшө кетейин. Мисалы үчүн сабактын киришүү этабында ошондой сүрөттөрдү коюп каалагандай мындай мээ чабуу же болбосо сабакты балдардын көңүлүн өзүнө бурдуртуу, топтоо, ойду, фокусту бир жерге коюу максатында ушул сандыкчаны койгом дагы балдар эмнени көрүп турасыңар, бунун ичинде эмне болушу мүмкүн деген фантазиялуу мындай кызыктыруучу суроолорду берип туруп, анан балдар ичинде алтын бар, кен бар, же болбосо ар кандай фантазиялуу жоопторун айтышкан. Андан кийин буга байланышкан ар кандай бир притчаларды, чыгармаларды айтсаңыздар болот. Бул бардык предметтерге жарайт. Мисалы, бул притчада бир устат окуучуларына айтат экен. Сабак ушул бир кен таап алышат. Анан бунун ичинде бардыгы бекитилип мындай казына бар, кандай кылып ачабыз, ачкычы жок деп суроо берет экен. Андан кийин шакирттери балта менен чапкылайбыз, же болбосо бирдеке менен чапкылайбыз, сындырып көрөбүз, башка күчтөрдү салып көрөбүз деген окуучулар жоопторду беришкен. Андан кийин жообун мугалим өзү айтса болот. Качан гана адамда билим болгондо бул сандык өзү эле ачылат. Демек, билим менен ачылат деген сыяктуу балдардын фокусун билимге ушундай ар кандай бир кызыктыруучу маалыматтар менен сабакты баштап алсаңыз болот. Анан жоо билим менен сандык ачылып кетеби деп күлүп антышып ооба, силер келечекте ар кандай байлыкты, ар кандай өзүңөр күткөн ийгиликти бир гана билим менен гана аласыңар деп билимдин баалуулугун балдарга ушул сыяктуу сөздөр менен түшүндүрсөңүздөр болот. Чыңгыз Айтматов «Кылым карттары бир күн» романы даярдаган мамлекеттик тил мугалими Маматялаева Чынара мен болгонмун. Буну 2020-жылдар болсо керек, адашпасам, 2019-жылдары ошол мугалимдер конференциясында даярдаган болчумун. Fixed Rider деп аталат экен бул методдун атычы. Же сүрөттөр менен иштөө усулун сабакта колдонуу. Ошол методду сүрөттөр менен иштөө усулун башка предметтерге да колдонсоңуздар болот деп айтар элем. Тарых сабактарына, география сабактарына, англис тил, орус тил бардык сабактарга кете берет. Ушул сыяктуу. Мисалы үчүн ушул сүрөттөр менен сабакта иштөө усулун мээ чабуу же болбосо сабактын киришүү этабында балдардын көңүлүн, борборун, оюн топтоо максатында колдонсоңуздар болот. Ошондой эле образдарды талкуулоо үчүн бышыктоо этабында
Кайтарым байланыш рефлексия жыйынтыктоо этабында колдонсоңуздар болот. Кандай кылып колдоно тургандыгын мен төмөндө көрсөтөм. Кылымкартар Кылымкартар бир күн романындагы 3 негизги учурлар бар, же болбосо учурлар бар деп бөлүп алдым, мындай белгилеп алдым. Чармадагы жаныбарлар, чармадагы уламыштар, чармадагы каармандар. Мисалы үчүн географиялык же тарыхый тема болсо, ошол чыгармадагы чоң же болбосо тема аңыстардагы чоң көтөрүлгөн маалыматтарды алып чыксаңыздар болот. Мисалы үчүн бул романда каармандар. Мисалы үчүн географиялык темада мамлекеттер, же болбосо дагы кандай валюта деген тема боло турган болсо, ошол акчалар деген сыяктуу. Андан кийин чыгарма билесиздер уламыштардын негизинде турат. Чоң уламыштардын ошо уламыштар, андан кийин жаныбарлар. Ар бир сабакты мугалим өзүнүн чыгармачылыгы менен байланыштырып алсаңыздар болот деп дагы бир жолу кайталай кетейин. Сабактын киришүү этабында же болбосо балдардын көңүлүн бурдуруу, мээги чабуу этабында кантип колдонобуз? Сүрөттөрдү көңүл коюу менен көргүлө деп айтамын. Ар бир сүрөт боюнча балдарды топко бөлүп алып, ар бир сүрөт боюнча бирден факты айткыла деймин. Алар ар кандай билимдеринен айтышат. Мисалы үчүн айтышат, аны төмөндө көрсөтөйүн. Ар 3 топко бөлүп туруп, ар бир сүрөт боюнча бирден факты айтасыңар, далилдейсиңер деймин. Көңүл кой менен көргүлө деймин. Ар түрдүү тематикадагы сүрөттөрдүн бири-бирине байланышы барбы, жокпу? Ассоциацияласак болобу, болбойбу, ошого көңүл бургула деп айтамын. Бул сүрөттөр аркылуу биз эмне тууралуу үйрөнүшүбүз мүмкүн? Бул сүрөт бизге эмнени чагылдырып жатат десеңиздер болот. Бирок албетте биз бул техниканы чыгармага өтө элек учурубузда колдонсок анчейин болбой калат. Эгер балдар алдын ала тапшырма берилген болсо, же алдын ала бул тема өтүлгөн болгон болсо, жакшы эффективдүү натыйжасын берет деп айтам. Так, ар бир сүрөткө 15-10 секунд убакыт берсеңиздер болот. Балдар бул боюнча бирден маалымат даярдап турушат. Топтор, мисалы үчүн Азияда, Африкада жашайт деген бул география менен байланышат предметтер аркылуу. Андан кийин суу ичпей жүрө алат деп бир биология предметтер менен байланышат. Анан же болбосо мынча жылдан бери мынча жыл деп тарых менен байланыштыра алат. Же кылса балдардын башка предметтер менен болгон билимдерин топтогонго, башка предметтер аралык байланыш жасаганга жана алган билимдерин жашоодо колдонгонго дагы жакшы мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Ушул маалымат топтогула, факт жыйнагыла деген учурдачы. Андан кийин муну эмне көрүп турасыңар? Бул жөнүндө дагы факт топтогула деп айтылат. Жазылат, бирден факты жаза кетесиңер деп белгилесеңиз болот. Балдар топто өзүнүн факт жазыша башташат. Буга дагы түлкү боюнча, анан буну балдар кинону көргөндөр да бар, көрбөгөндөр да бар, көрбөсө деле ырчылык өнөр, комузчулук өнөр деген сыяктуу маалыматтарды топтошот, жазышат, белгилешет да, эске алышат. Тарыхый билимдерин эске алышат. Бул хан же баскынчы же болбосо кайсы бир ханга салыштырышат. Бул сүрөттөн дагы бир образды айтышат, бир фантастикалык жомокторду келтиришет. Анан буну дагы ушинтип өздөрүнүн ойлорун айтышат. Уста экен же болбосо бирдемке экен деген сыяктуу. Үй бүлөдөгү мамиле деген сыяктуу ойлорду айтышат. Андан кийин тарыхый сүрөттөр, тарыхый маалыматтар деп айтат. Эми образдарды талкуулоо бул экинчи неме экен. Ошентип балдар сүрөттөрдү көрүп бүткөн соң, анан кайрадан сиз сурап өтсөңүз болот. Шарт мен бул жерде ошол ар бир адамдардан 3төн, жаныбарлардан 3төн жана ушундай кылып 3-3төн сүрөттөрдү, 9 сүрөттү койгонмун. Сиздер өзүңүздөрдүн сабагыңыздарга жараша балким 2-3 сүрөт койсоңуздар да боло берет. Ал сиздердин өзүңүздөрдүн тандооңуздарга жараша. Анан эми балдар
биринчи фактыларды сурап алсаңыз болот. Төө жөнүндө бирдемке, түркү жөнүндө бирдемке, мына адамдар жөнүндө бирдемке деп маалыматтарды топтолгондон кийин ушул бардык сүрөттөр төө, түлкү, дагы үй бүлө, анан тарыхый мына адамдар кантип бири бирине ассоциация боло алат, кантип бири бирине байланыша алат деген суроону таштасаңыз, балдар эгерде ушул чыгарма менен байланышат экен, ушул чыгарманын каармандары окшойт, же болбосо чыгарма менен такыр таанышы жок болсо, байланыштыра албадым, по-моему, жер планетасындагы адамдар, жаныбарлар жашайт окшойбуз деген сыяктуу өздөрүнүн жоромолдорун айтышат. Бул дагы баланын эркин ойлонуусуна, креативдүү ойлонуусуна, ой жүгүртүүсүнө өтө пайдалуу маалымат болот. Пайдалуу мындай жакшы натыйжа берет деп айтар элем. Андан кийинки ошол фактыларды айтып бүткөндөн кийин ассоциацияларына сурап аласыз. Анан акырда ушул баардык чыгармалар, же болбосо чыгарманы өтө элек болсоңуз да жакшы колдонсоңуз да болот экен. Демек баардык ошол сүрөттө көрүнүп турган нерселер биздин баардык бүгүн көтөрүп турган темабыз, Кылым катар романынын катышкан каармандары ушул сыяктуу элестетсеңер болот, ушул сыяктуу образдарды көрсөңөр болот деп айтып алсаңыз, деп айтсаңыз жакшы натыйжасын берет. И башка предметтерди деле ошондой колдонсоңуз болот. Андан кийин ошол эле сүрөттөр усулун образдарды талкуулоо сабакты бушуктоо этабында. Эми жана мээ чабуулоо этабын сабак теманы өтө электе да колдонсоңуз болот экен, тиги жанагы ыкманы сабак менен тема менен такыр тааныштыгы жок учурда да колдонсоңуз да болот экен, же өтүлгөндөн кийин деле. Буну болсо сабактын бушуктоо этабында балдар чыгарма менен дээрлик таанышкан, окуп билишкен, маалыматты өздөштүрүшкөндөн кийин колдонсоңуз жакшы болот. Буну кандай кылабыз? Эми жалаң проблемалуу ой жүгүртүүгө багытталган суроолор кетет. Эми чоң класстарга ар кандай, кандай десем, чоң класстарга мындай өтө көрсөтмөлүү сүрөттөр, көрсөтмөлүү бир оюндар, кызыктыруучу баягындай жарыштар анчейин кызыктырбай калат. Билесиздер, 10-11 класстын балдары токтолуп калган, алар спокойный болушат, алар жөн отуруп, акыл менен, логика менен иш кылганды, мындай жооп бергенди, сабак окуганды жакшы көрүшөт. Ошондуктан ушул 10-11 класстарга эң жакшы усулдар жалаң ой жүгүртүүгө, креативдүү ойлонууга, фантастикалык ойлонууга, анализдөөгө, салыштырганга, ассоциациялаганга, проблемалуу суроолорду көтөрүп чыкканга багытталган суроо, талаш, дискуссия, конференция тибиндеги ыкмаларды колдонсоңуздар жакшы натыйжа берет деп айтар элем. Эми балдар чыгарма менен таанышып алды, автор төөнүн образы аркылуу эмнени бергиси келген деп сурасаңыздар, балдар кадимкидей ойлоно түшөт да. Төөнүн образы аркылуу эмнени бериши мүмкүн, эмне үчүн чыгармага төөнү катыштырды, катыштырбай эле койсо болбойбу, эмне үчүн автор жылкыны катыштырган жок, эмне үчүн башкы каармандын жылкысы жок, эмне үчүн именно баягы так дал ушул төөнү катыштырып жатат деген сыяктуу суроолорду берсеңиз, Каранардын өзгөчөлүгү эмнеде, могу төөнүн аты, бул өзгөчөлүгү эмнеде, башка төөлөрдөн эмнеси менен өзгөчөлөнүп турат, эмне үчүн жазуучу кечке эле улам эле кайра эле ушул Каранар деп эле жаза берген, качып кетти, бирдемке болуп кетти, аны издеп жөнөдү, анан кийин Каранарын минип алды, анан Каранарына чөп берди, анан жазда төөлөр эмне болот эле, бирдемке болуп, таппай атам, кечиресиздер, баягы кирген мезгили, төөнүн кирген мезгили деп коелу эле, ошондой, эмне үчүн Каранардын кирген мезгилин өзгөчө сүрөттөйт, Каранардын кайсарлыгын эмне үчүн өзгөчө сүрөттөйт, ушулардын эмне үчүн мындай болуп атат деген суроолорду берсеңиздер, балдар кызыгуу менен ойлонушат да, сабакка тартылышат. Эдиге менен Каранардын окшоштугу эмнеде? Деген суроолор балдарды өзүнө тартып турат. Автор айрык куйрук аркылуу эмнени бергиси келген?
дагы ушул сыяктуучу. Сиз дагы каалаган предметиңизден, каалаган сабагыңыздан ушул мисалы үчүн темаңызга байланыштуу кылып эмне үчүн ушул тарыхый окуя эмне үчүн болду эле деген сүрөттөрдү коюпчу азыркы мезгилде бунун мисалы үчүн 16-жылдагы үркүндүн сүрөтүн көрсөтүп азыркы учурда ушул үркүндүн бизге кандай немеси бар, учурубузда азыркы кыргыздардын заманында азыркы Кыргызстан үчүн үркүндүн кандай таасири бар, тарыхый окуя катары кандай тарыхка из салып кетти, үркүн болбогондо эмне болот эле, болгондо эмне болот эле үркүн окуясы, болтурбай коюунун жолдору бар беле, биз бул окуядан кандай сабак алсак болот, биз эмне үчүн орустарды кечиришибиз керек же кечирбешибиз керек, бирок бул жерде өтө орустардан этият болушубуз керек, абайлашыбыз керек, улуттук маселелер көтөрүлүп кетпештиги үчүн. Бирок чындыкты айтсак дагы балдарды мындай алар жаш, эмоционалдуу, этияттыраак мамиле кылыпчы ошондой же болбосо географиялык валюталарга вот тем кандай десем географиялык сүрөттөргө же болбосо темаңызга байланыштырсаңыздар болот да. Төөдө айланган айры куйруктун издегени эмне? Чыгармада айры куйрук эртеден кечке эле улам эле баягы адамдардын жашоосун кыдырып айланып карап эле күчүктүн жана төөнүн идигейди эле күзөтүп жүрө берет го. Ошону эмне үчүн күзөтүп жатат, эмне үчүн күзөтүүчү катары чыгармага кошту деп балдарга баягы ой жүгүртүүсүнө багытталган суроолорду берсеңиз жакшы болот деп айтаар элем. Түлкүнүн образы окурманды кандай ойго салат? Бул чыгармада идигей же болбосо мындай күзөттөн чыгып келе жатканда эле алдынан чыгып калып эле карап эле туруп кала берет го. Ушул силерди кандай ойго салат? Эмне үчүн бизди карап жатат? Эмне үчүн автор бизди каратып коюп атат? Анан казангап ошол адашып турупмун эдигей деп казангап казангапты улам эле эмне үчүн карап атат? Ой, жана да адаштым. Казангап жанагы көзү өткөн киши, эдиге аны жайына койгон адам да бул чыгарманы сабакта колдонбогонума 2-3 жыл өтүп кетиптир. 3-4 жыл өтүп кетти окшойт, адашпасам. Ошондуктан бир аз каармандар аттарынан чаташтырып жатам, кечиресиздер. Казангап көзү өттү. Казангаптын көзүнүн өткөн күнү ал өзүнүн эдигей баягы күзөтчүлүк мөөнөтүн башка бирөөгө алмаштырып чыкканда түлкү карап туруп калат го. Анан башка күнү мындай тап берсе качып кетчү эле. Негедир ошол күнү түлкү качпай эле адамды көзү жанып эле карап тура бергенде эдиге кадимкидей коркуп кетет. Ошол сыяктуу окуяларды мындай чыгармадан эмне деп коет, фразаларды алып эмне үчүн түлкү карап калып атат, эмне үчүн казангаптын үзүлгөн күнү түлкү эдигейге ушинтип алдынан чыга калды, чын эле казангаптын жаны түлкүдөбү деген суроолорду берсеңиз болот. Анткени ага чейин казангаптын уулунан тиги эдигей адамдардын жаны жаныбарларга өтүп кете берет экен деп жанагы индиялык жанагы буддалык диндеги маалыматтарды айтып келгендиктен ал мусулман болгон, бирок ишенбесе деле ошол адамдын аң сезимине таасир эткендиги жөнүндө түшүндүрсөңүз болот. Раймалы менен Бегемайдын сүйүүсү андагы аруу сезимди тепсеген каармандар. Уламыштын чыгармада орду. Эмне үчүн адамдар бир уятты адамдын баалуулугунан, адамдардын сезимдеринен, адамдардын жеке каалоолорунан биздеги салт, эреже деген эл эмне дейт деген сыяктуу түшүнүктөргө ушунчалык терең өзүбүздү байлап алганбыз, терең ошол түшүнүктөргө камалып жашап калганбыз. Эмне үчүн
Раймалынын агасы байкесинин сүйүүсүнө жаш кызды сүйүп атасың деп күнөөлөп өлүм жазасына тартты. Эмне сүйүү ушунчалык күнөөбү? Эмне үчүн ал ушунчалык өзүнүн аброюн, өзүнүн жеке мансабын адам тагдырынан да жогору коюп атат деген психологиялык, турмуштук суроолорду берсеңиздер, балдар кадимкидей жанданып, чын дилден жооп беришет да. Эмне үчүн ошо сүйүп калгандыгы үчүн күнөөлүүбү? Бийлик адамдардын сезимдерин тепсеп кете алабы деген сыяктуучу. Анан бул чыгарма уламышты эмне үчүн автор чыгармага кошуп атат? Кандай байланышы бар? Чыгарманын башкы каармандары Эдигей менен Казангап болуп жатса, Раймал менен Бегимайдын бул жерде кандай тиешеси бар? Кандай ассоциация кылсак болот? Чыгармада Эдигей кимдин образында? Раймал менен Эдигейди кандай окшоштурсак болот? Раймалынын сүйүүсү менен Эдигейдин сүйүүсүнүн окшоштуктары деген сыяктуу суроолорду улам улам берип келип, жообуна мындай жакындатып алып барсаңыз болот. Чыңгызхан образы аркылуу эмне ой айтылды? Чыңгызхандын образы аркылуу эмне ой айтылган? Уламыштын чыгармадагы орду. Ошол дагы эле ошол Казангап Эдигейдин окуясынын ортосунда ошол Чыңгызхандын уламышы, Ак булуту деген уламыш берилет да. Кандай байланышы бар? Кандай тиешеси бар? Эмне үчүн Ак булут, Чыңгызхандын Ак булуту, эмне үчүн Чыңгызхан Ак булуту Чыңгызхандан кетип калды деген сыяктуу суроолорду берип, бул жерде хан Чыңгызхан ошол учурдагы Советтер Союзу мезгилдеги кайсы диктатурага окшошуп атат? Жыйынтык Чыңгызхандын окуясы эмне менен аяктады? Советтер Союзунун ошол мезгилдеги бийликтик державасы дагы эмне менен аяктады? Кандай болуш керек эле деген сыяктуу саясий, турмуштук, тарыхый, документалдык маалыматтарды берсеңиз, предметтер аралыктагы балдардын жалпы ой кругозору аркылуу өсүүсүнө дагы жакшы натыйжа берер эле. Маңкурт баяны аркылуу кандай сезимге туш болдук, Маңкурт баяны аркылуу кандай сезимге туш болдук? Чыгармалар ошол окуучулар ошол чыгармадагы Маңкурт уламышын түшүндү, кандай сезимге келдиңер? Бул жерде психология жалаң. Алар балдар энесин өлтүрүп койгон Маңкурттун абалын сезимдерине сүйлөттүрсөңүз, жалаң сезимдеринчи. Албетте, эркек балдар анчейин сүйлөбөшү мүмкүн. Алар логикага таянган фактыларга айтышы мүмкүн, но кыз балдар сезимдерин жакшы айтып беришет. Андан кийин Маңкурт Жогоман жана бүгүнкү маңкуртизм, Сабитжандын окуясы. Маңкурт эмне үчүн азыр Кыргызстан өлкөбүздө кыргыз боло туруп, өзүнүн Кыргызстандын тарыхын билбей аткан, тилин билбей аткан маңкурттар жаралды? Дүйнөгө эң биринчи алгач терминди Айтматов маңкурт деген терминди киргизди. Илгери тарыхта ошондой жасалма жол менен адамдарды төөнүн терисин башына кийгизип маңкурт кылса, азыр адамдарды ошол төөнүн терисиз эле эмне үчүн адамдар маңкурт болуп баратат? Азыркы бийлик адамдарды маңкурт кылуунун байкоосуз сездиртпеген кандай техникаларды колдонуп жатат? Маалымат адамдарды кандай маңкурттукка алып барып жатат? Эгерде силер интернетке көз каранды болуп калсаңар, телефонго көз каранды болуп калсаңар, кандай маңкурт болуп калышыңар мүмкүн деп аларды дагы ойлондуруучу, өздөрүнүн каталарын түшүнүүчү суроолорду да берип кетсеңиздер болот. Эдигей жана Казангап, алардын мүнөзүндөгү окшоштуктар жана айырмачылыктар. Бул жерде эки адамга анализ берүү, образдарды талкуулоо. Бул өтө сонун баягы, дал ушул жерде критика кетет. Эдигейдин мүнөздөрү мындай, Казангаптын мүнөздөрү мындай, айырмачылыктары мындай деген бул жанагы
Венгия барамаса сыяктуу иштетсеңиз болот. Бул баарыңыздар эле билсеңиздер керек. Башка баардык предметтерде да ушундай ыкмаларды колдонсоңуздар болот. Мисалы үчүн Кыргызстан менен Казакстандын окшоштуктары, айырмачылыктары, маданиятындагы, салтындагы же экономикалык абалындагы же тилиндеги деп суроолорду берсеңиз болот. Эдигейдин уулу адамгерчилиги. Эдигейдин улуу адамгерчилиги. Э, Эдигейдин адамдык сапатын ачыпчы бул жерде Казангап канчалык билимдүү болбосун, анда адамгерчилик сапат көрүнбөйт, адамгерчилик сапат дээрлик жок. Ал эми Эдигейдин билимсиз болсо дагы өзүнүн ишиндеги жоопкерчилиги, адамдык милдети, тирүүлөр менен өлгөндөргө карата урматы, жакшылык жамандыкта анын сабырдуулугу ушунчалык терең ачылат да, ошол биз балдарды адамгерчиликке каармандар аркылуу эле тарбиялап койсок болот да. Эмне үчүн биздин балдарыбыз, мугалимдер өзүбүз болбосок да, биздин балдарыбыз, биздин коомубуз жакшы мүнөздөгү, жакшы адамдардын чөйрөсүндө жашагыбыз келет да. Кандай жакшы, айлана чөйрөбүздөгү адамдар мораль жактан жетилген, адамгерчиликтүү болсо өзүбүзгө эле сонун. Демек, коомду, адамдарды тарбиялоо бул көбүнчө жүк бул үй бүлөдө ата эне болсо, мектепте мугалимдер биздин колубузда да. Биз отуруп алып аларга жакшы бол, бирдеме бол деп айта албайбыз. Ошо сабак аркылуу, башка каармандар, геройлор аркылуу эле алардын адамгерчилигин өтө баса белгилеп айтуу менен аларга таасирлентирсек, бул да болсо албетте бир эле сабакта болбойт. Улам улам ар бир сабагыбызда, ар бир чыгармаларда, ар бир окуяларда, тарых сабагында, тарыхый инсандарда, адабий сабактарыбызда, адабий каармандарда адамгерчилик темасын көтөрө берсек, балдардын мээсине улам кире берсе, сөзсүз түрдө түшүнүк орнойт да. Же болбосо жана азыркы психологиянын тили менен айтканда нейрондук байланыштар түзүлөт деп айтат элем. Бул милдетти аткаруу менен биз ушунчалык жараткандын алдында суупталып, өзүбүздүн мугалимдик миссиябызды аткарып, коомубузга адамгерчиликтүү инсандарды чыгарганга себепчи болуп, анан өзүбүздүн кесибибизден ырахат алып, жакшы натыйжа алат элек. Абуталип жананын жеке сапаты. Мен ушуну аябагандай берилүү менен кээде көзүмө жаш алып айтып берет элем да. Абуталиптин үй бүлөдөгү жоопкерчилиги, анын тагдыры муңду үй бүлө менен окуучуларга, менде Себатта жалаң эркек балдар да, көрдүңөрбү Абуталиптин аталыгын, көрдүңөрбү Абуталиптин аялына болгон сүйүүсүн, көрдүңөрбү Абуталиптин ушундайлыгын дегенде, балдар, эркек балдар 11-класс болсо дагы тыптынч болуп калат эле. Анткени алар дагы силер дагы келечекте ата болосуңар деп айткандачы, алардын дагы ар түрдүү атасы бары да бар, атасы жогу да бар. Же болбосо кээ бир үй бүлөлөрдө атасы үй бүлөсүнө анча камкор эмес, үй бүлөсүнө күйүмдүү эмес, жакшы аталык милдетин аткарбаган үй бүлөлөр болушу мүмкүн да. Анан ошол силер Абдуталипте ата болгула, силер мындай болгула, көрдүңөр Абдуталип баласын ушунчалык жакшы көргөндүгүн, үй бүлөм да ушундай болуп жүрөгү кармап өлгөндүгүн деп айтканда, балдарга кадимкидей сезимдери менен ойношкон сабак болот эле да. Демек, бул аркылуу биз келечекте балдарды мындай үй бүлө бекемдигине не только мындай бир эле ушул сабак эмес, кайсы сабак болбосун, адабият сабактарында, же болбосо дагы эмне, тарых сабактарыбызда деле үй бүлөлүк баалуулуктарды балдардын аң сезимине киргизсек, үй бүлөлүк ынтымак, бекемдиктерди балдардын жан дүйнөсүнө сиңирсек, өтө сонун жакшы жыйынтыгын берет эле деп айтар элем. Анда бул жерде саясат кетет, жалаң, тергөөчү Таңсыкбаев ителги көз деп аташып коет да, мындай немесичи, псевдоним атычы, же кличкасы деп коелу. Катаал бийликтин тушундагы тергөөчүлөрдүн карьерасы адам тагдыры менен ойногон. Билесиздер, Совет ошол баягы репрессия мезгилинде
канчалык адамдарды жазалап, канчалык адамдарды көп кылмышка шектүү деп мойнуна далил койгондо, совет өкмөтү ошол тергөөчүнүн бийлик наамын, званиясы деп коет го, даражасын көтөрүп, жада калса 30-жылдары ошо репрессия учурунда неме болгон экен го, жанагы мамлекет дээрлик кризисте болгон да, ошол ушундай канча көп адамдарды соттук неме кылганда, баягы күнөөнү мойнуна алдырганда, так металл маалыматтар боюнча карьерасы көтөрүлүп, жада калса Россия, Москвадан ижара квартираларды берген учурлар деле болгон экен да. Демек ушунчалык булар адамдын тагдырынан дагы ошол мансап үчүн, карьера үчүн жексоолукка баргандыгын балдарга түшүндүрсөк сонун болот да. Демек ушул жол адалбы, ушул жол акыйкатпы, ошол жол туурабы деген нерселерди балдардын аң сезимине жеткирсек. Ал эми ошол сүрөттөр усулу менен рефлексия, сабактын жыйынтыктоо этабында кантип колдонсок болот? Каранар төө аркылуу эмнени элестеттиң? 4 аяктуу адам баласынын аракеттери. Эмне үчүн чыгармада чыгармада Айтматов адамдарды 4 аяктуу деп атаган? Эмнеге ушинтип атады? Биз адамдар эки буттуубуз го. Эмне үчүн 4 аяктуу деп бизди малга, жандыктарга теңеп атат деген суроолорду берип, балдарды ойлондурупчу. Эмне үчүн айрык куйрук? Бул жерде Айтматов өзү айтпайт да. Мен адамдарды 4 аяктуу деймин десе, анда чыгарманын таптакыр стили бузулуп кетмек. Айрык куйрук адамдарды 4 аяктуулар деп атап жатат. Айтматов ушул адамдарды акылыңар бар туруп айбанчалык айбандай абалдасыңар дегенди өзү эмес, ошол асмандагы куш аркылуу айттырып аткандыгын айттырып атат. Эмне үчүн биз 4 аяктуу болуп кетабыз деген сыяктуу суроолорду берип, ойготуп, сезимдерин козгоп, азыр деле 4 аяктуулар барбы? Кандай адамдарды биз 4 аяктуу дейбиз? Эмне үчүн биз канткени ошол 4 аяктуу абалдан кутулабыз? Адам бул дүйнөгө төрөлүп калса эле адамдык сыпатка ээ болобу деген адамгерчилик маселесин көтөрүп чыксаңыздар да жакшы болот деп айтар элем. Түлкүнүн образы аркылуу кандай ойго келдим? Чыгармадагы образ аркылуу кандай ойго келдим? Демек Раймалы менен Бегимай менин көзүмдө же менин оюмда мындай сезимди жаратты деген сыяктуу суроолорду берсеңиз, жыйынтыгында Чыңгызханды ойго салган ак булут аркылуу эмнени түшүндүм? Эмнени түшүндүм? Бийлик бул эмне экен? Тарыхый бийлик кандай эле, учурдагы бийлик кандай? Деги эле бийликтин плюс минус жактары. Эгер сен бийликке барып калсаң, кандай лидер болмокчусуң? Деген суроолорду берсеңиз да. Бүгүнкү маңкуртчулуктун кесепети эмнеге алып барышы мүмкүн? Казангап менен Эдигей мен үчүн. Абуталиптин аталык сезими, адамдын башкаларга кылар эң чоң жакшылыгы үйүнө адам болоор балдарды, адамдын башкаларга кылар эң чоң жакшылыгы үйүндө адам болоор балдарды тарбиялап өстүрүү. Аны да бирөөнүн жардамы менен эмес, өзү күн сайын, саат сайын бүт дилин балдарга берип, колдон келишинче балдар кашында көп болсо, ошончолук ийгий деп айткан экен да. Башкача айтканда, азыркы бала тарбиялоо психологдору айткан сөздөрүн ошол 2-3 сөз менен эле жеткирип коюптур да, Айтматовча. Демек биз ата энелер биз башка адамдарга кыла турган эң чоң жакшылыгыбыз балдарды жакшылап тарбиялап өстүрүшүбүз керек экен да. Демек балдарды мугалимге таштап коюп же балдар бакчасындагы эжейине тарбиясын таштап коюу эмес, өзүбүз саат сайын, күн сайын өзүбүз аракеттенип, алардын адам болуусуна бүт дилибизди
берсек ошончолук жакшы болот дептир да. Демек, буну биз мугалимдер өзүбүзгө да колдонуп, биз адамзатка кылар эң чоң жакшылыгыбыз окуучуларыбыздын жакшы адамгерчилик сыпатын өстүрсөк, жакшы мындай өстүрсөк, адамзатка кылган жакшылыгыбыз болот эле. Ошондой эле өзүбүз деле ата эне өсүп үлүүдө. Таңсыкпаев мен үчүн деген сыяктуу сүрөттөр менен э, сүрөттөр жалаң ошо сүрөттөр менен эле сабактын теманы өтө электе же болбосо өткөндөн кийин дагы киришүү этабында, бышыктоо этабында, жыйынтыктоо этабында э, проблемалуу, критикалуу, креативдүү, ой жүгүртүүгө багытталган суроолор менен өтсөңүздөр болот. Башка предметтерге дагы байланыштырып, бул жагын жасап алайын эми.